Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Самара Каримова Кытай Республикасынын 70 жылдык мааракесин майрамдоо иш-чарасына катышып, Кытай элинин ырын аткарып берди. Эки элдин маданиятына салым кошкону үчүн ардак грамотасы менен сыйланды. Кытай Республикасынын 70 жылдык мааракесин майрамдоо иш-чарасына катыштым. Маданият достукка чакырат. Пекинге кетип калсамбы эми? Пекинге кетип калат окшойм концерт коюп. Тамаша, сүйүктүү мекеним Кыргызстан. Көп тилде ырдайм деген максатым бар. Эки элдин маданиятына салым кошуу деп ардак грамота менен сыйлашты. Чоң рахмат, күтүүсүз болду. Кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал эже экөөбүз дуэт ырдадык деп жарыялады.